Равшанбек Сабиров президенттин кеңешчиси болуп дайындалды. Сабиров Равшанбек Азатович президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында жайгаштырылган. Равшан Сабиров 2020 жылы Мекенчил партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Муфтий 21 майда шайланат. Талапкерлер белгилүү болду. Муфтий апрелде эле шайланышы керек болчу, бирок ар кандай текшерүүлөр жана чагымчыл аракеттерден улам тандоо жылдырылган. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо 21 май күнү саат 14:30 өтөт. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык муфтийликке 6 кишинин документи талапка жооп берди. Нурбек Токтогулов, Султанали Капуров, Шукур Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязалы Арипов, Убайдулла Сарбаев. Ошондой эле муфтият 22 майда борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна, ал эми 24-25 май алымдар кеңешинин 7-чи чакырылышынын мүчөлүгүнө шайлоолор боло турганын айтты. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Турук эми дүлөй дудук болуп сүйлөшпөй, Центера бизди укудай кылабыз. Учурда Кыргызстан талам-талашуу боюнча Кошмо Штаттар менен Канададан келген юристтер иштеп жатат. Мындан ары кыргыз тарап Центера Голд менен дүлөй дудук адамга окшоп сүйлөшпөй, чыныгы өнөктөш катары иштейт. Бул тууралуу Кумтөр Голд компаниясынын убактылуу сырттан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында буга чейин кыргыз өкмөтү жана Кыргыз алтын ишканасы аябай чоң зыян тарткан. Учурда Центера Голд менен чырда Кыргызстандын талашуу боюнча Америка Кошмо Штатынан Канададан келген юристтер иштеп жатат. Азыр биз Кыргызстан кызыкчылыгын коргоого даярбыз. Аларга мамлекеттик комиссия аныктаган доону коебуз. Мындан ары канадалык компания менен чыныгы өнөктөштүк мамиледе иштейбиз. Эгерде Центера ачык айкын Кыргызстан мыйзамдарын жана эл аралык стандартты сактап иштей турган болсо, алар менен дени сак адам дудук дүлөйгө окшоп сүйлөшкөндөй практиканы токтотобуз. Центера акыр аяк келип биздин сөзүбүздү угуп кол шилтеп кетпей тургандай кылабыз, деди Бөлтүрөк. Ошондой эле ал кыргыз тараптын сунуштарын четке кага турган убакыт өткөнүн белгиледи. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Турат Акимов: контрабанда жымсалданып, эми кыргыздын номерларын кое башташат. Баткен шаарында тажик жарандардын оор жүк ташуучу учунасы кыжырданган эл тарабынан токтотулду. Орган адамдар өздөрү чуркап жүрөт. Контрабанданы токтотсо болобу? Үлкөн акчаларды чоңдор гана айландыра алышат. Токтобой ортосу 10 мүнөттөн болуп, фуралар агылып жатканы миллиондогон акчалардын айлануусу. Аларды толук бойдон милиция жолдо коргоп, кайтарып коштоп, жолун ачып жүргөндөн кийин бул өтө чоң кызмат. Укук коргоочулар далдалчы болуп, эл менен кырылышып чуркабайт болчу. Баары доляда отурушат. УКМК, бажыкана, чек ара кызматы, ак үй, көк үй баары аралашып алган. Элдин кыжыры келип турат. Бул күйүүчү майлар бизге бажы төлөмдөрсүз келчү. Атамбаевдин убагында Путин менен келишим түзүлгөн. Орустар эми 3-4 айга бажы төлөмдөрсүз күйүүчү май берүүнү токтотобуз деди. Ошон менен бензин дагы кымбаттап 80 сомго чыгышы мүмкүн. Бажы төлөмдөрсүз бензинди сата берип, биздин чоңдор чиригенче байыды. Амал качып кутулбайт. Мындан ары эми тажиктердин фураларына кыргыздын номерларын коюп алып ташышат. Контрабанда деген аябай жымсалданат. Номерларын кыргыздыкын коюп, кыргыздын айыл шаарларына алып бара жатабыз деп документтерин тууралашат. Бул абалды жеңүү үчүн бир гана каардуу президент керек. Президент киришпесе, Баткендин мафиясы иштей берет. Күндөп, түндөп ташыт. Эл жол кайтара берип чарчайт. Булак Арба KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров: Акаевдин айткандарын угуп, ошол жылдары мен президент болгондой сезип кеттим. Бүгүн 20 майда Кумтөр боюнча түзүлгөн комиссия маалымат жыйын берүүдө. Анда комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров Аскар Акаевдин айткандары боюнча да комментарий берди. Биз 2009 жылкы келишимди коргогон жокпуз. 2009 жылы бизде кенди өзүбүзгө алып ала турган толук мүмкүнчүлүк бар болчу деп айттык. Аскар Акаевдин айткандарына комментарий берген туура эмес го. Ал улуу киши. Ал кишинин айткандарын угуп, ошол жылдары мен президент болгондой сезилип кетти, деди Жапаров. Эске сала кетсек, Аскар Акаев маек берип жатып, Кумтөргө байланыштуу айыптоолор боюнча биринчи күнөөкөр Акылбек Жапаров деп атаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Наралы Асанбаев: Акылбек Жапаров соттон утулсаң керт башың менен жооп бересиң деп айтуу керек. Мындай пикирин журналист Наралы Асанбаев билдирди. Центера Кумтөр боюнча эл аралык арбитражга Садыр Жапаров, Улукбек Марипов же Акылбек Жапаровдун үстүнөн доо арыз менен кайрылбайт. Кыргыз бийлигине доосун коет. Ошондуктан Акылбек Жапаров соттон утууга көзүм жетет. Жолордун көрүп турам деп айткан соң, аны министрлер кабинетинин башчысы кылып дайындап, керт башың менен жооп бересиң. Утулсаң башың кетет, ийгиликке жетсең каласың деш керек. Бул чечим азыркы абалда логикага туура келип жатат деп кошумчалаган Асанбаев. Булак Назар Ньюс.
эл чындыкты билсин. Анан өтүүчү темир жолго Россия ээлик кылабы. 24 майда Садыр Жапаров Сочиге барып Путин менен тар чөйрөдө жолугушат. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстандан өтүүчү темир жолго орустар ээлик кылууну, бул долбоорду алар сатып алышары айтылууда. Биздин президент мырза кандай жооплары азырынча белгисиз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан аркылуу салына турган темир жолдун стратегиялык мааниси зор. Дүйнөлүк алкакта чыгыш менен батышты байланыштыруучу экономикалык секирик жасоого багытталган табылга. Эми мындай кызга ээлик кыла алабызбы? Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Азамат Арапбаев Ош шаар мэрине өз кадырын койдурган калды. Оштун мэри Талайбек Сарбашевдин ордуна Азамат Арапбаев Араван цемент заводунда иштеп кеткен жүгүрүк эр колун түртүп атканы. Жакынкы күндөрү максатына жетерин эшиттик. Бир катар өкмөттөгү таасирдүү кызматтарга өз адамдарын койдуруп, бизнес долбоорлорго жетишкен депутаттын доораны жүрүп турган кез. Кайсы бийлик келсе да Арапбаев тилин таап, берчүсүн берип, эбегейсиз байып баратканы кандай? Асмандан жерге түшө турган күнү келсе керек. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Көрстөнгө сөөк коюу үчүн $5000 чейин пара алып турган жаран кармалды. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан системалык коррупциялык иштерге бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө Бишкек шаардык мэриясын Бишкек маркумду акыркы сапарга узатуу кызматы мамлекеттик ишканасындагы БМАУ МИ туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Такталгандай, БМАУ ишканасынын жеке кызматкерлери маркумду көмүү иш-чараларында аларды башка көрүстөрүңдөргө коюлган деп каттоодон өткөрүп, расмий документтерди жасалма жол менен Чоң Арык айылындагы түштүк батыш көрүстөнүнө көмүүгө $1000ден $5000 чейин акча каражаттарын сыягы катары алып турушкан. 2021 жылдын 18 майында УКМК сотко чейинки өндүрүштүк материалдардын алкагында маркумдун сөөгүн Чоң Арык айылындагы консервацияланган көрүстөнгө коюу үчүн 40 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алып жаткан жеринен БМАУ МИ кызматкерлери кармалды. Кармалган А аттуу жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын УКМК БМАУ МИ мындан ары мыйзамсыз иштерге катышкан кызматкерлерин аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат. Эске сала кетсек, бекер жер тилкелеринин жоктугунан 2021 жылдын 1 январынан тартып түштүк батыш көрүстөнү жабылган. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Качкын Булатов Садыр Жапаров кумтөрдүн былыгын чыгарганда аны көптөр жокко чыгарган деди. Бүгүн 18 майда Назар Ньюс маалымат агенттигине укук коргоочу Качкын Булатов. Качкын агай, айрымдар Центера оңой эле жеңиле койбойт. Алар жок эле дегенде мамлекеттик будуң чаң салып, бийликтин айласын кетире турган жолдорду табышат. Ачыкка чыкпаган акционерлерди бийликке тукурушат деген кептери айтылууда. Ошентиши мүмкүнбү? Центера бийликти өз ыгына көндүрүш үчүн түрдүү амалдарды колдонот. Ошондой эле Амангелди Муралиевке окшогондорду сатып алып Центераны ыгына көнгүлүү болбосо сотто утулуп $3-4 миллиард төлөмөй болобуз деген сөздөрдү айттырышат. Кыскасы, бийликке каршы болгон саясатчыларды дагы колдонушат. Буга чейин кумтөр керек болсо криминалдарга чейин сатып алышкан. Ошон үчүн бийлик катуу туруп, экологияга келтирген чыгымды калыбына келтирип беришин талап кылып, булардан башка амалдарына алданбашыбыз керек. Айтмакчы, Садыр Жапаров кумтөрдүн былыгын чыгарганда аны көптөр жокко чыгарып, жалган маалыматтарды айтып жаткан түр көрсөтүшкөн. Азыр ошолордун баарын жоопко тартып, Центерадан акча алган үчүн ошондой коомдук пикир жаратууга аргасыз болушкан ачыкка чыгарышыбыз керек. Анткени алар элдин башын айлантып, мамлекеттин кызыкчылыгын акчага сатышкан. Эмнегедир депутаттык комиссиянын корутундусунда Сапар Исаков түзгөн келишим тууралуу да сөз болду. Ал түзгөн келишим эмнеси менен опурталды болгон. Сапар Исаков кол койгон келишимде экологияга $300 миллион талап кылынып жатса, аны $50 миллион түшүргөн. Ошондой эле Сапар Исаков пайдалуу келишим деп элди сороткону менен ал келишимди ачыкка чыгарышкан эмес. Тагыраагы экологияга доо койбойбуз. Кокус маселе жаралса, Кыргыз өкмөтү силердин таламды талашат деген ойду камтыган келишимге кол койгон. Мына Центера азыр ошол келишимдерди жана Байкиевдин учурунда түзүлгөн макулдашууларды бетине кармап, биз аларга кыянатчылык кылып жаткандай кабылдап, экологияны талкалагандарын эсепке албай, эмгектери күйүп кеткенсип эл аралык сотко кайрылганы кызык болуп жатат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Мадумаров Жеңиш Молдокматовду октябрь окуяларына байланыштырып камаганы жөн гана шылтоо. Саясатчы Адыхан Мадумаров Жеңиш Молдокматовдун октябрь окуяларына байланыштуу 2 айга камалганы боюнча билдирүү жасады. Мадумаровдун айтымында Жеңиш Молдокматовду октябрь окуяларына байланыштырып камаганы жөн гана шылтоо. Ал азаматыбызды чек ара боюнча ыңгайсыз суроо берип, аны жетектеген инсандардын отставкасын талап кылып, Баткенге жетип барып болгон окуя кырдаалды бүтүндөй Кыргызстанга ачык айкын чагылдырып коюшу
камалышына себеп болду, деди Мадумаров. Эске сала кетсек, былтыр 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгынан улам наразычылык чыгып, 5-6 октябрь күндөрү калайман тополоң болгон жана ал бийлик алмашуу менен аяктаган. Митингчилер президент жана парламент олтурган имаратты атайын кызматты басып алышып, абактарда басып алышып, абактарда олтурган бир катар саясатчыларды бошотушкан. Кийин алардын көбү кайра камалып, айрымдары качып кеткен. Өз кезегинде Жеңиш Молдокматов соңку парламенттик шайлоодо Замандаш партиясын жетектеп берген. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.